Бүгүнкү күндө көптөгөн жаш өспүрүмдөрдүн тартиби маданияттын этикасына туура келбейт. Бул көнүмүш адатка айланууда. Буга ким жооптуу жана мындан арылуунун жолдору барбы? Биз бүгүн маданият тууралуу кеп кылмакчыбыз. Сиздер менен биздин Доор программасы жана мен Марал Бозумова. Саламатсыздарбы? Ал эми бүгүн бизде конокто Алкул Осмонов гимназиясынын окуу иштери боюнча мүдүрдүн орун басары Алдакеева Элмира Жекченбековна, музыка мугалими Буйлашова Майра Машырахановна жана ошондой эле окуучулардын оюн угуу максатында 11-Б классынын окуучусу Медетов Азирет чакырылды. Анда эмесе эң алгачкы биринчи суроону Элмира Жекченбековна сизге берейин. Сиздин оюңуз боюнча маданият этикасы адам жашоосунда кандай роль ойнойт? Бүгүнкү күндө маданият этикасы адам жашоосунда, бүгүнкү турмушта аябай чоң роль ойнойт. Себеби маданиятсыз адамды бир көрүп эле бааласа болот да, аны кандай бааласак болот? Маданиятсыз адам сүйлөгөн сөзүнөн аябай орой сүйлөйт, өзүнүн жүрүм турумунан бааласак болот, элге кылган мамилелеринен бааласак болот да. Бирок ал адамды тилекке каршы биз маданияттуу эмессиң деп айтканга бул маданиятсыздык болуп калат да. Ошондуктан ар бир адам, ар бир жаран өзүнүн маданияттуулукка өзүн өзү тарбиялаш керек. Маданият деген бул өзү көп тармактуу илим болуп эсептелинет. Бул грек тилинен алынганда тарбиялоо дегенди билдирет да. Бүгүнкү күндө ошо өспүрүмдөр арасында ошо этиканы, маданиятты жакшы түшүнө албай келебиз. Мектепте 5-класстан өтүп, ар бир класста ошо этика сабагы өтүлөт, бирок ошого карабастан баары бир деле көп жаштар түшүнгүлөрү келбейт да маданият жөнүндө, этика жөнүндө. Ал эми Майра Машырахановна, ушул эле маданият этикасы окуучуларда толук сакталабы? Биз чоңдор, ата энелер, мугалимдер балдарга өзүбүздүн жүрүм турубуз менен көчөдө кандай жүрөбүз, кандай сүйлөйбүз, кандай кийинебизге чейин, ошондуга чейин биз деген балдарга үлгү болушубуз керек деп эсептейм. Анан менин оюмча эң башкы маселе ошо. Биз балдарга үлгү болушубуз керек, чоңдор. А балдар бизди көрүп, маданияттуу болсок, маданияттуу болот, маданиятсыздык болсок, маданиятсыз болушат. Менин оюм ошондой. Рахмат. Элмира Жекченбековна, башталгыч класстарга адеп сабагы боюнча канча саат бөлүнгөн? Маданият адеп сабагы боюнча жумасына бир жолудан сабак берилет, 7-класска чейин. Жумасына бир сабактан сабак берилип турат. Ал сабактан биз бала үйүнөн алган тарбиясынан баштап, садикке барып, ошо кенедейинден үйүнөн эмнени көрсө, ошонун баары окулуп үйрөтүлөт да окуучуларга. Каякта кандай алып жүрүш керек, мектепте кандай алып жүрүш керек, көчөдө кандай алып жүрүш керек, магазинде, коомдук жайларда, кинотеатрда өздөрүнүн кандай алып жүрүүлөрү жөнүндө бүт маалыматтар толук берилет. Ар бир окуучуга үйрөтүлөт. Майра Машырахановна, айта кетсеңиз, мектепте көп убакыт өткөргөн мугалим катары окуучулар кандай тартипти бузушат, ошол жөнүндө эмнени айта аласыз? Элмира Жекшенбековна айтып кетпедиби? Этика сабагында биз кандай жүрүштү, көчөдө, кинотеатрда болобу, коомдук жайларда кандай алып жүрүүнү үйрөтөбүз деп. Маданият бул абдан кеңири түшүнүк да. Анан өзгөчө басым кылгым келет концерттерде, коомдук жайларда ошо окуучулардын алып жүрүшүнө. Себеби концертке окуучулар кандай эмгек менен даярданышат. Анан концерт учурунда ары бери басып, сүйлөшүп, бирдемелерди жеп, бул эң маданиятсыздыктын туу чокусу деп айтмакмын да. Себеби маданият эмнеден башталат? Ошо концерт, ошол эле театр, көрүүчү өзү маданияттуу болуш керек да. Анан окуучуларды эң туура эмес жагы ушул деп ойлойм.
Мен как концерттерди көп берген киши катары, бизге концерттерди музыкалык мектепте да иштейм да мен. Кинотеатрга барганда, башка мектептерге барганда эле концерт берип жүрөбүз. Анан көп окуучулар ушуну тартипти көп бузушат да, ушул жагынан. Ошого басым жасагым келет да. Мугалимдер болобу, окуучулар болобу, өзүбүздөн баштасак, ошо көрүүчүлөр сыйлашыбыз керек. Ал эми ушуга ким күнөөлүү деп ойлойсуз? Ким күнөөлүү? Мен ойлойм, көп балдарды маданий иш-чараларга апарыш керек. Балким барбагандыктан. Балким ошондон деп ойлойм да. Көп иш-чараларга, концерттерге, музейлерге, маданий иш-чараларга көп катыштырыш керек, көп апарыш керек. Ошондо маданияты өсүп, өзүн кандай алып жүрүүсүн ошондо балким үйрөнөбү. Чоң рахмат. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай, Азирет Мед? Башыраканда менин музыкалык мектепте эжейим болот. Мен музыкалык мектепти бүткөн окуучу катары ушу эжейим айткандай ушундай концерттерди абдан көп байкайбыз. Ушу сүйлөшүп, ызычы салып, мындай отура беришет. Биз окуучулар жакшы даярданганын себебибизден билебиз да кандай экенинчи. Ушу концерт бербесек деле, мындай концерттерге барганда деле ушу биз уже көнүп калат экен да, адам ушу барып жүргөн адам, ушу билген, эмгегин билген адам барып көрүп ушу өзүнүн тартибин алганын билет экен да. Мисалы, биз башка концерттерге барсак да ушинтип бири-бирибизди тынчтып сүйлөбөй укканга аракет кылабыз. Кичүү класстардан балдар деле сүйлөшүп калышса, биз тынчтыкканга басым коебуз да. Ушу эжейиме кошулам. Ушу эжейибиз айткандай көптөгөн ушундай концерттерге катыштырып, ушу мектептерге кичине активист болууга ушу окуучуларды чакырам. Ушу балдар каалабаса дагы, эптеп эжейлери урушса дагы ушинтип катышуусуна түрткү болуш. Ушу катышкандыгы менен эжейим айткандай катышкан менен адам үйрөнөт. Ал ушу мектепте маданияттын кайсы тараптары өөрчүгөн эмес? Мектепте эми ар бир мектепте эле ар кандай балдар бар, кыздар. Мен ойлойм, ушу эми жана чуркап, катуу кыйкырып, ушу мектептин сабак болот учурунда ушуларды бизде да жакшы да, биздин мектепте мындай дежурныйлар бар, карашып эметишет. Ушу биздин мектепте ушу каралганы жакшы да. Мектептин ичинде болбосо дагы, ушу класстардын ичинде, мектептин сыртында деле эми адам өзүн өзү тыйып, өзүн өзү караш керек, өзүн тарбиялаш керек. Бул эми адамдан билинет да. Адам кандай болсо, ушу мектептен адам өзүн оңдош керек. Жана ошондой эле тартипсиздиктин кеңири жайылган бир түрү бул мугалимдер менен саламдашпоосу болуп эсептелинет. Буга кандай көз карашыңыз? Ооба, мугалимдер менен кээде биз да саламдашпай калабыз. Ошо эжейлер кээде урушуп калат. Бирок бир эле жолу болгон. Ошондон кийин биз өзүбүзгө сабак кылып, мындай өзүбүз билип калганбыз. Андан кийин саламдашып, мектепте болобу, көчөдө болобу, бүт жерде саламдашып, таанып, мындай эжейди саламдашып турсаң, мындай жакшы да, күлүп жылмайып жакшы эмес. Кээ бирки кээде саламдашпагандар, саламдашып жүргөн эле окуучу кээде эжейлер менен саламдашканда кээде эжейлер кайра салам айтпайт да.
мындай көз сүзүп мындай кетип калган да учурлар болот. Ушундай да ойлойм, ушу кээбирки окуучулар туура эмес түшүнгөндөр бар да, болду мен мындай саламдашпай эле коеюнчу бул эжей менен деп ойлошот. Анан эжейлер кайра туура эмес ойлошуп, ушу эжейлерге ушу саламдашканда кайра салам бергенде алек айтылат го, эми ушу саламдашканда жакшы жакшы деп кайра салам айтып койгондо ушу окуучулар кайра саламдашкысы келип, сүйлөшкүсү келип турабы деп ойлойм. Негизинен мурунку Советтер Союзунда ушу тартип кароо деген катуу көзөмөлгө алынганын баарыбыз эле билсек керек. Бүгүнкү күндө да ушундай тартипти улануусунун зарылдыгы барбы? Ооба, бүгүнкү күндө аябай зарылдыгы бар. Советтер Союзунда бир аз болсо да окуп калдык да, тарбия такыр башка болчу да. Азыр тарбия такыр башка, балдардан укугу аябай каралган. Балдар укугун жакшы билет милдетине карагандачы. Саламдаш боюнча азиретке айта кетейин, мугалимдер аликти алат дайыма элечи. Просто кээде мындай убакыт болуп калат, башка мени алаксып аткан болуп калат, же оюнда башка болуп калат, же башка жака шашып бараткан болуп калат, ошондой албай калышы мүмкүн да. А так мугалимдер дайыма алик алышат. Мугалимдерге окуучулардан бир эле ошо салам, жакшы саламы да, ошо салам айтса сүйүнүп калабыз да. Дагы ошондой эле маданияттын дагы бир тармагы болуп, бул окуучунун кийим кечеси болуп эсептелинет. Биздин мектепте ушу форма атайы талап кылынабы? Биздин мектепте атайын талап кылынат. Министерство тарабынан үстүн ак, астын кара кийингиле деген коюлган. Бул эмеден кийин да, пандемиядан кийин дагы ата энелерди кыйнабайлы деп ошо министерство тарабынан жеңилдетилип коюлган. Бирок аны биз туура эмес пайдаланып, аны дагы окуучулар өздөрү каалагандай кийишет. Главный ак болсо болду, кара болсо болду деп. Ошого ата энелер көп көңүл бурбайт да. Эмнеге ошондой окуучунун окуучудай болгону жакшы да. Туура эмес кийим сатып берет. Биз ошол боюнча, окуучулардын формасы боюнча аябай күрөшүп келебиз. Бирок ошол укугум менин укугум деп окуучулар өздөрүнүн укуктарын коргогулары келет. Ата энелер ошо окуучуларга болушуп, ошо бизге көйгөй жаратып, ошол аябай азыркы күндө көйгөй болуп атат. Форма кийиш дагы да. Форма Советтер Союзунда единый кылып койсо, анда баары окшош киймек да, ошол убакта жакшы көрүнчү баары. Азыр же студент экени билинбейт, же окуучу экени билинбейт, же конокко келгени билинбейт да. Айтсаң аябай туура эмес кабыл алышат да окуучулардын баары. Биздин мектептин өзүнүн гимназиясынын уставында жазылган школьный формалары бар. Биз ошол формаларды сактаганга аракет кылабыз. Кылып эле келатабыз, ошол менен күрөшүп келатабыз. Бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы атасы болушактын, баласы ыйлак, энеси болушактын, кызы ыйлак дегендей ошо ата энелердин жардамысыз биз эчтеке кыла албай атабыз да. Анда эмес, ушул эле суроону окуучунун көз карашынан билип алалы. Азирет, сиз эмне себептен айрым окуучулар ушу форманы сактабайт деп ойлойсуз? Буга кандайдыр бир кыйынчылыктар барбы? Биринчиден ушу эжеиме кошулам. Эжейим бир айтат, ушу ата энесиз бул мектепке форма кийип келүүнү эжейлер айткан деле кээбирки окуучулар угушпайт. Мисалы менин атам деле эртең менен кээде мен деле собондо келатканда ушуп кайрап кирген күндөр болгон. Ошондо мен мындай коркуу сезим болот да баары. Ушу ата энелер ушу балдарына айтып, ушу үйүнөн үйрөтсө, ушу мектепте дагы баары жакшы болот го деп ойлойм. Анан мектепте эмнеге ушу собондо форма кийип келишет дегенде, окуучу катары мен деле ушу кичине класста болуп жүргөндө мындай кийимди өзүнчө салып алганда оор болобу, кандай ушу көтөрүү келбейт да, ошон үчүн кийип эле алайынчы деп ойлоп, мындай көбүнчө ошондой үчүн го деп ойлойм. Ушу мектепке барып эле андан кийин тойноп кетейин деп ойлоп, ушу форманы көтөрүп жүргүгө келбейт да. Ушу эжеиме толук кошулам. Ушу ата энелердин жардамы менен гана ушу форманы мектепте ата энелердин жардамы менен гана
чечтип алат. Эртең менен ата энелер ошо балдардын окууга кийинип баратканына көңүл бурбайт окшойт деп ойлойм да. Демек бул эң башчылыктан эле келип чыгып турбайбы, же кыйынчылыктар? Ата энелер контролдош керек да. Бул окуучу болгондон кийин окуучунун окуучуда жүргөнү жакшы, тыпырайып, жакшынакай кийинип барган жакшы да. Анан ата энелер узун чоң кийимдерди, конечно, мода кубалап атышат, бирок моданы мектепке эмес да. Аны конокко барганда кийсин, а мектепке окуучудай кийинип келсе деп мен ошону сунуштайт элем да ата энелерге. Жана ошондой эле азыр мектептерде кыздардын боёгону көп кездешет. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Кыздар ушул быйылкы жыл аябай өзгөчө билинип атат. Ушу мектепте аябай 5-класстан өзү боёнуп калыптыр, тырмактарын жасатып калышты. Анан ушул кыздардын боёнуп атканын, тырмактарын боёп атканын көрүп ата энелер эмнени карап атышат деген ой келет да. Эртең менен окууга тургузуп, чачын өрүп, формаларын кийгизип жиберет ата эне. Анан окууга кетип атканда карабайбы, кызым каяка баратат депчи. Биякта сөз болуп атат, ата эне кыздар окууга келип алып ата энесине көрүнбөй боёнот дегенчи. Анан ошол күндө деле ошолго жеткизгичек ата эне кандай контролдобойт да кызынчы. Баары бир жеринен болбосо да бир жактан боёгун таап алат же боёгон сүрөттөрүн көрүп калат да. Ошондо бир тарбия бериш керек деп ойлойм да. Боёнгула деп барып биз аябай эле күрөшүп атабыз азыркы күндө, эшикке барып жуунуп келгиле деп атабыз. Влажный салфетка алып барып өзү сүрткөн күндөрүбүз болуп атат. Макул деп коюшат дагы, эртеси кайра эле боёнуп келет. Биз күндө алардын баарын контролдогонго анчалык убактыбыз да жок, күчүбүз да жетпейт да. Күнүгө адамды адам кылган эң маанилүү категориялардын бири маданият этикасы болуп саналат. Маданияттуулукту мурастан мураска өткөрүп берүү келечектеги мамлекеттин пайдубанын түзмөкчү. Андыктан коомубуздагы маданияттуулукту өстүрөлү, өнүктүрөлү. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, сак саламатта болуңуздар.